Nekem ар дайым очокко жана тандырга от жакканда көрүп билип жүрөм. Эң биринчи майда чырпыктарды алып келип жагат. Качан чырпык күйүп кызыганда чоң жыгачтарды, чоң дөңгөчтөрдү алып келип жагат. Мен ушундан билем, эгерде мен ушул жаштыгымдан ибадат кылбастан дүйнөдөн өтүп кете турган болсом, эртең күнү Аллах Таала дозокко таштаганда эң биринчи мага окшогон жаш наристелерди таштайт. Качан дозок өтүп күйүп кызыганда саңа окшогон чоң кишилерди алып келип таштайт. Мен ушундан коркомун. Мен ибадат кылышым керек деп ойлойм. Муну укканда Бехилул алым дагы жүрөгү титирedi. Айтты: "Эй балакайым, сен акыйкатта илимдүү экенсиң. Айт мага дагы насаат айт. Мага дагы айтып бер." Дегенде жаш наристе энди Аллахтын улуктугуну 4 сап ыр менен айтып жатат. Анын ыры кандай болсо болуп калды, жүрөккө күнөө толуп калды, көздөрдөн жаш чыкпастан муз болуп тоңуп калды. Мен жаш жигит болсом Аллахтан коркуп ыйлаган, сен кимсиң дагы эле дүйнө жыйнаган. Мен жаш жигит болсом чыркырап ыйлаган, сен кимсиң дагы эле дүйнө жыйнаган. Дегенде Бехилул алым мен дүйнө жыйнап жүрөткөмүн деп эсе болуп калды. Ал эсе болуп канча саат жаса жатты, ордунан туруп караса, жаңгак ойногондор дагы эле ойноп жатат. Бирок жаш наристе жок. Бул окуяны айтуудан максат, урматтуу бир тууганым, акыйкатта жаш болушуңуз мүмкүн, возрастыңыз келелек болушу мүмкүн. Бирок ушул бойдон дүйнөдөн өтүп кетсеңиз, эртең күнү дозокко түшкөн дөңгөч болуп калыш коркунучуңуз бар. Туура каарып калдыңыз, сизди союз тарбиялап койду. Сиз убагында мындай нерсе жок эле. Үмүттү үзбөң. Эгерде үмүттү үзүп дүйнөдөн өтүп кетсеңиз, эртең күнү дозокко түшкөн дөңгөч болуп калыш коркунучуңуз бар, урматтуу тууган. Ошондон ар бир жүрөктөн чечим чыгарайлы. Болду, нафсинин каалоосун кылбайлы, Аллахтын өкүмүн аткарайлы, урматтуу тууган. Аллах Субхана Таала вактынчалык бизди сыналууга жаратты. Биз сыналуу дүйнөсүндөбүз, урматтуу тууган. Сыноо болгондуктан Аллах Таала көп нерсени көздөн гайып кылып койду. Соопту көрбөй калдык, долларды гана көрүп калдык. Сооп болот, майли. Доллар каякта?